Нарықтуу мамиле бактылуу коомдун негизи. Бул жөн гана тема эмес, бул ар бирибиздин жашообуздагы негизги баалуулук. Элибиз эзелтен нарк насилди ыйык тутуп, улууну урматтап, кичүүнү ызааттап келген. Адеп, ахлак, адамгерчилик, жоопкерчилик кыргыз коомунун бекем пайдубалы болуп келген. Бүгүнкү баарлашуу сабагыбызда биз окуучуларыбыз менен дал ушул баалуулуктар тууралуу ой бөлүштүк. Себеби коомдогу тынчтыкта, ынтымакта, бакыттагы адамдардын бири-бирине болгон мамилесинен башталат. Төмөндөшү бул биринчи эле ошо ата-энеден дагы көз каранды болот. Себеби ата-эне айтып кеткендей эле бала жаш кезинен эле ага тарбия берип, ага акыл насаат айтат. Сый, урмат бар жерде ишеним бар. Ишеним бар жерде биримдик бар. Ал эми биримдик бар жерде күчтүү, бактылуу коом жаралат. Одан кийин нарктуу адам болушуга үйрөнүш керек да. Менин оюмча, жана ошондой адамдарга биз деген нарктуу болууга үйрөнгөнгө жардам беришибиз керек деп ойлойм. Бул иш-чара окуучуларыбызды нарк насилге, адеп, ахлакка, жоопкерчиликтүү жарандыкка тарбиялоого багытталган маанилүү кадамдарыбыздын бири. Анткени бүгүн тарбияланган нарктуу жаштар эртең өлкөнүн татыктуу жараны болоору шексиз. Ушуну менен бүгүнкү силерге берилүүчү баарлашуу саатыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңар.